Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагында бышыктоо сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты сүйлөм, сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө алган билимдерибизди бышыктайбыз. Сүйлөмдүн түрлөрүнө карата ар кандай көнүгүүлөрдү аткарабыз. Сүйлөмдөрдү жазууда тыныш белгилерди туура коёбуз. Сүйлөмдөрдү айтылыш маанисине жараша интонация менен көркөм окуйбуз. Өз алдынча тапшырмаларды аткарабыз. Эми балдар, биз буга чейин бир нече сүйлөмдүн түрлөрүн өттүк. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөмдү өттүк. Азыр тапшырма силерге ушул жерде көрсөтүлгөн сүйлөмдөрдү көчүрүп, сызыктын ордуна тиешелүү тыныш белгисин коюшуңар керек. Сүйлөмдөрдү айтылыш максатына карай чекит, суроо, илеп белгилерин коюп дептериңерге көчүрүп жазгыла. Күн жаап басылды. Керим мектепке кечигип келди. Нөөмөтчү кирүүгө коңгуроо берди. Керим мектепке киргени жатты. Ой, бала, эмне кечиктиң? Бутуңдун ылайын тазала. Болбосо мектепке киргизбейм, деди нөөмөтчү. Демек балдар, ушул текстти окуп, интонация менен, анан айтылыш максатына карай туура тыныш белгини койгула. Жана дептериңерге көчүрүп жазгыла. Эми балдар, сүрөттөргө карап, бир нече сүйлөмдөрдү түзгүлө. Биринчи сүрөткө карата жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзгүлө, 5 сүйлөм түзгүлө. Ал эми экинчи сүрөткө карап татаал сүйлөм түзгүлө. Буга да 5 сүйлөм түзгүлө. Эми балдар, сөз оюнун ойнойлук. Сөздүн бирден тамгасын кемитип, сөз оюнун улантышыңар керек. Мисалы, мен силерге үлгү катары көрсөтүп койдум. Жай, ай, казык, азык, бал, ал. Дагы кандай сөздөр болушу мүмкүн? Өзүңөр ойлонуп, 10 сөз ойлоп тапкыла. Бул тапшырмада балдар, сөздөрдү туура жайгаштырып, сүйлөм түзүп жазышыңар керек. Сөздөр башаламан жайланышкан. Ошол сөздөрдү туура ордуна коюп, бир сүйлөм түзүп жазышыңар керек. Мисалы, тоого, биздин, жакын, айыл, жайгашкан деген сөздөр башаламан жайгашты. Силер ушуну туура жайгаштырсаңар, бир сүйлөм пайда болот. Балдар, биз силер менен жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөмдү өттүк. Алардын айырмачылыктары эмнеде? Ошону билишиңер керек балдар. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.